Кыргыз Республикасынын эсептөө палатасы жакында Жогорку Кеңеште 2024-жылдагы ишмердиги боюнча отчетун берди. Жогорку Кеңештин депутаттары отчетту угуп талкуулап жактырды. Анын жүрүшүндө негизинен 13 миллиард сомдон ашуун финансылык мыйзам бузуулар аныкталып, такталгандыгы белгилүү болду. Аталган сумманын ичинен 10 миллиард сомдон ашууну кайра калыбына келтирилген. Соңку жылдары дегеле мамлекеттин акчасын өнөп алуу өнөкөтү азайдыбы? Финансылык көз боймочулуктун, финансылык махинациялардын жаңы кандай түрлөрү пайда болду? Мына ушул жана башка суроолорго Кыргыз Республикасынын эсептөө палатасынын төрагасы Алмазбек Ахматов жооп берет. Алмазбек мырза, студиябызга куш келипсиз. Рахмат. Саламатсызбы? Анда эмесе айтсаңыз, Алмазбек мырза, эсептөө палатасы аныктаган мына ошол 13 миллиард сомдон ашуун финансылык мыйзам бузуулардын көпчүлүгү кайсы тармактардан табылды? Рахмат сурооңузга, Кубанычбек мырза. Эми негизинен биздин эсептөө палатасынын негизги милдети бул бюджеттин так аткарылышын, өзүнүн максатына жетишин, анан мамлекеттик мүлктү эффективдүү натыйжалуу пайдаланышын, анан биздин мамлекетке кирип аткан долбоорлор менен келген инвестициялардын түз туура пайдаланышын көзөмөлдөйбүз. Жылына бир жолу жылдын жыйынтыгы менен өзүбүздүн мыйзамда каралгандай Жогорку Кеңешке отчет беребиз. Өзүңүздөр билгендей көчө күнү отчет тапшырып, Жогорку Кеңеш тарабынан жактырылып кабыл алынды. Сиз айтып аткан бул 13 миллиарддан ашык каржы бузуулар бул негизинен жергиликтүү бюджет деп коебуз. Ага республикалык маанидеги эки шаарыбызда кирет, Бишкек мэриясы менен Ош мэриясы. Бул жерде ушу негизинен Бишкек мэриясында аныкталды 9,5 миллиард сомго. Бул каржы бузуу негизинен бүгүнкү күндө жеке жактар турак жайды салуу мыйзамынын же болбосо ошол жердеги укуктук ченемдик актыларынын толук аткарылбашына келип чыкты. Башкача айтканда, Бишкек мэриясы тарабынан ижарага берилген ошол жер тилкеси турак жай куруу үчүн жеке жактарга. Алар ошол турак жайды сатып алуучуларга пайдаланууга берердин алдында ижарага алган жер тилкесин менчикке сатып алыш керек. Бул булардын келишиминде каралган, келишимде. Анан ошол келишимдин аткарылбашынан келип чыгып атат да, бүгүнкү күндө ошо турак жай куруучу жеке жактын баары ижарада турат. Эмнегедир. А бирок турак жайдын баары ошол сатып алган кардарларга берилген пайдаланууга. Биз ошону эсептеп чыгарып, бүгүнкү күндө материалдын баарын укук коргоо органдарына өткөзүп бергенбиз. Анын ичинен 1 миллиард 600 миллиондой уже Бишкек мэриясынын бюджетине түштү. Бул эми укук коргоо органдары мындан ары иш алып барат болуш керек. Биз ойлойбуз, толук кандуу ушунун баары бюджетинин көбөйүшүнө өөлгө түзүп, дагы кошумча булак кирет болуш керек деген ойдобуз да. Мына соңку жылдары өлкөдө болуп көрбөгөндөй мындай курулуш иштери жүрүп жатат да, жолдор курулуп жатат. Мына ошол объектилердин бардыгын аталган иштерди аткарып жаткан тиешелүү мекеме ишканаларды текшерип чыктыңыздарбы? Ошол жактагы финансылык абал кандай экен? Негизи бул капиталдык курулушка кеткен каражаттардын ичинен биздин аудиттин жыйынтыгы боюнча 24-жылы 1 миллиард 600 миллиондой сом баягы курулуш монтаждоо иштеринин көлөмүн башкача айтканда сметадан тышкары көбөйткөн учурлардан чыкты да. Бул боюнча иш алынып барылып атат. Эми ордуна булардын баары коюлат, бирок бүгүнкү күндө где-то бир 40% ордуна коюлган. Эми бул токтобогон процесс ордуна коюла берет. Бул боюнча биз дагы негизи аудиттин жыйынтыгы боюнча кеңештен өткөндөн кийин эсептөө палатасынын биз министрлер кабинетине, ошол министрликке, мамлекеттик курулуш агенттигине өзүбүздүн сунуштамаларды беребиз. Ордуна коюу боюнча, мындан аркы мындай мүчөлдөр кетирбөө боюнча. Алар менен өзүлөрүнүн кылган иштери боюнча дагы бизге жооп берип турат. Сиз Жогорку Кеңеште отчет берүү учурунда жалпысынан ошо аныкталып чыккан жалпы финансылык мыйзам бузуулардын 10 миллиард сомдон ашууну кайра мамлекеттик бюджетке кайтарылгандыгын билдирдиңиз. Бул кандай жолдор менен кайтарылды? Мен азыр эле айтып кеттим эле, мисал кылып Бишкек мэриясында бул ошол жанагы жеке жактар турак жай куруучулар жер тилкелерин уже сатып ала баштады.
ошондон түшкөн каржылар. Экинчи маселе, бул жерде эми баягы сиз өзүңүз айткандай бүгүнкү күндө мамлекетибизде ушундай курулуштар жүрүп атат. Бюджеттик каражаттардан бала бакчалар, мектептер, ооруканалардын баары салынып атпайбы? Жерлерде, айыл өкмөттөрдө дагы. Анан ушул салынган негизги каражаттарды бул бухгалтердик эсеп учет боюнча кириштеп, анан өзлөрүнүн ошол негизги каражатынын баасын жогорулатыш керек болчу. Ушундай мүчөсүлөр абдан көп болуп атат да, анан биздикилер барып эмне муну киргизген жоксуңар деп ошолордун активдерин көбөйтүп, бухгалтердик эсепке киргизип, тактап берүү жолу менен ордуна коюлуп атат да. Бул эми коюлбай калса кандай? Биздин кеткен бюджеттен каражат кайра тигилердин балансына ордуна коюлгандан кийин баланс чыгыш керек да. Бул биринчиден. Экинчиден, мамлекеттин активи деп коебуз, негизги каражаттар. Эгерде канчалык мамлекеттин активи, негизги каражатынын эмеси көлөмү чоң болсо, инвестиция мамлекетке тартканга дагы ошончо өбүлгө түзөт да. Биз ошол жагынан көп иштерди мүчөлдөр ошол жактан кетип атат да. Бул эми ушул эсеп кызматын иштеген кызматкерлердин мындай өзүнүн милдетин так аткарбагандыгынан кээ бирөөсү ушу билбегендиктен да келип чыгып атат да. Өзүңүздүн сөзүңүздө да белгилеп өттүңүз, айрыкча ушу финансылык мыйзам бузуулардын көпчүлүгү ошо кызмат көрсөтүүлөрдүн жана тиешелүү сатылып алынган материалдарды ашыкча баада көрсөтүү депчи. Ушул боюнча бир белгиленген типтүү методология барбы? Мисалы үчүн баалар мындай болуш керек. Эми сиздер рынокты дагы изилдеп турасыздар да. Анан ошонун ашкере же ашыкча көрсөтүлгөн учурларын тактап далилдеп көргөзүүдө. Негизинен өзү баягы имаратты салаардын алдында анын проекция чийилгенден, долбоор чийилгенден, ошол жерде канча каражат материалга болобу, кызматка болобу баары көргөзүлөт. Аягы бир сметалык баасы чыгат да. Анан биздикилер барганда ошону салыштырмалуу карап, анан дагы физикалык жактан көлөмдөрүн эсептейт. Канча кетти, баланча кирпич кетти, баланча бетон кетти дегендей. Ошол жерден тактап, аныктап, анан көлөмүн эми бул адамдык фактор да. Жеке жактар баягы курулушчулар кичине көтөрүп ишет да көлөмдөрүн. Анан ошолорду тактагандан кийин ошол көлөмдөрүнүн айырмасын кайра бюджетке кайтарып беришет. Болбосо, эгерде курулуш имараты бүтө элек болсо, ошол биз аныктаган көбөйткөн көлөмүнө дагы кошумча иштерди аткарышат. Ошону менен ордуна коюлат. Мындай айрыкча финансылык иликтөө, финансылык изилдөө аябай татаал, өзгөчө спецификалык бир билимди талап кыла турган жумушта. Бирок ошол учурда эл аралык тажрыйбада изилденген атайын стандарттар бар эмеспи? Мисалы үчүн 1 чакырым, 1 километр жолду курууга канча каражат кетиши мүмкүн? Ошол учурдагы рыноктук бааларды эсепке алуу менен же болбосо 1 квадрат, 1 чарчы метр курулушту курууда кандай чыгымдар кетиши мүмкүн? Ошол негиздер мындай иштелип чыккан бир стандарттардын негизинде иш алып барасыздарбы? Бул стандарт дегенибиз кандай? Бул курулуш иштеринде, жол курууда негизи бир стандарт жок да. Анткени ар бир региондо, ар бир чөлкөмдө 1 километр ошо жолдун өздүк наркы ар кандай болот. Мисалы үчүн кээ бир жерде берки материалдарды жакын жерден ташып келет, кээ бир жерде алыс жерден алып келет, кээ бир жердики болсо чыгымдар көп болуп калат да ушул жагынан. Анан ар кайсы жолдун өзүнүн жанагы азыр айтпадыкпы, долбоорлору түзүлгөндөн кийин сметалык баасы чыгат 1 километр. Ошого жараша анан алар куруп башташат. Бирок жерде эми биз баягы орусча айтканда качество деп атпайбызбы? Бул жерден дагы ошол асфальттын кошумчалары болот да. Кум болот, битум болот дегендей, ошолордун баягы составы төп келиш керек. Ал боюнча дагы биздикилер барганда керин алып лабораториялык анализ жүргүзөбүз. Ошого жооп береби же бербейби деген. Бул эми иш действительно көп мындай эмени талап кылат да. Бизде ал жагынан курулуш жагынан адистер бар. Алар ошол иштерди алып барышат. Мына сиздердин отчетуңуздарда көрсөтүлгөн экен, Бишкек мэриясынын өзүндө эле 4 миллиард сомдон ашуун акча каражаты ошо финансылык мыйзам бузуулар аркылуу аныкталып чыккандыгы, финансылык мыйзам бузуулар табылгандыгы
жөнүндө көргөзүлгөн экен. Бул негизинен кайсы тармактарга көбүрөөк байланыштуу болуп атат? Анан канчасы кайтарылды? Биз азыр эле айтып кетпедик беле, ошо жанагы турак жай куруучулардын жер тилкелерин сатып албагандан келди деп. Экинчи маселе, негизи бул ушу мэриялардын эң биринчи көйгөйү өзүндө муниципалдык мүлктөр бар да, ошону кардарларга ижарага беришет. Ушу ижарага бергенде баасын төмөндөтү, ижара баасын төмөндөтүү фактылары аныкталат. Кээ бир жерлерде көмүскөдө калып калган ушу ижарада жүргөн ушундай имараттар бар да, мүлктөрү бар. Анан бизкилер барганда ошонун баарын реестрин карап чыгып, бул канчага бердилер деп, ошол боюнча иш алып барып, булардын да өзүнүн белгиленген баалары бар да, ижарага берүүчү. Анан ошолордон кайра кошумча кошуп, нарықтарды муну төлөгөн жоксуңар, төлөттүргүлө деген таризде иш алып барабыз да. Мэрияларда негизинен ушундай мүчүлүктөр көп чыгат. Анан курулуш жагынан өзүңүздөр көрүп атасыздар, бүгүнкү күндө шаарларда жанагыдай курулуш болуп атпайбы, ошо жанагы эле көлөмдөрүн көбөйтүү. Деги эле мына айыл өкмөттөрүндө, кичи шаарларда соңку маалдагы тенденция кандай болуп атат ушу финансылык мыйзам бузуулар жаатында? Учеттогу, бухгалтердик учеттогу кызматкерлердин бат-бат алмашуусу. Анан окуу жаатында дагы биз айтат элек, биз ушул бюджеттик жана экономика жана социал комитетинде өтүп атканда булар дагы бизге сунуш берди, ушуларды бир окутуу жаатында карабайсыңарбы депчи. Анткени эми учетко кээ бирөө тажрыйбалуу келет, кээ бирөө окууну бүтүп эле келет. Окууну бүтүп келгенде тажрыйбасы жоктор жанагыдай мүчүлүштүктөр кетирет да. Эми бул билбей кетиргендеги мүчүлүштүктөр. Жанагыдай айткандай эле ошол негизги каражаттарды капиталдык курулуш болобу, капиталдык оңдоо болобу, ошолорду учетко койгон жагынан көп нерселер кетип атат, мүчүлүштүктөр. Экинчи жагынан биз дебитордук карыз деп коебуз. То есть ошол субъектинин ала турган каржысы болуп эсептелет да. Ошолорду эмнегедир кийинки жылдар ушундай тенденция кетти, ошолорду жаап жашырмай. Муну башкача айтканда, аласа акчасын учеттон акырын жаап жашырып көргөзбөй койсо, кийинки убакта барып аны менен өз ара маселе түзүп, мен биякты жаап койдук деп маселе чечип андан жана каражатты алып коюшу мүмкүн да. Бул өзүнчө өбөлгө түзүлөт да ушундайга. Бизкилер барганда ошонун баарын тактап, баягы учеттон жашырып койгон дебитордун баарын кайра учетко коюп беребиз. Албетте, мындай билбестиктен, же болбосо бир кызматтык шалакылыктан улам, же тажрыйбасыздыктан улам бир кемчилик кетирип койгон учурлар өзүнчө каралат. Бирок адатта сиздердин отчеттордо, сиздердин маалыматтарда финансылык мыйзам бузуулар деп жалпы гана аталат да. Бирок ошонун ичинен мындай атайылап, же болбосо кара санатайлык менен ушу мамлекеттин каражатын, мамлекеттик казынадан бөлүнгөн каражатты бир өөнөп алган учурларды өзгөчө бөлүп көргөзгөн бир методология барбы? Бул методология өзгөчө көргөзүлбөйт. Эми биздин өзүбүздүн методдорубуз бар. Аудит жүргүзүү боюнча 3 түрү бар. Финансылык, шайкештик, анан натыйжалык аудит деп коебуз. Ар бир аудиттин өзүнүн методологиясы түзүлгөн. Бул баарына эле бирдей. Башкача айтканда, бюджеттик мекемелерге, анан акционердик коомдорго ар кандай өзүнүн методологиялары бар. Сиз айткандай, уурдоо фактылар дагы аныкталат. Мынакей ушул 24 жылдын отчетунда Ош шаардык билим берүү борборунда 32 миллион сом уурдоо такталды. Бул боюнча биз дагы материалдарды укук коргоо органдарына өткөзүп бергенбиз. Бул эми баягы маянаны чегергенде отпускада жүргөн адамдарга, же болбосо кээ бир адамдарга өзүлөрүнүн адамына үстүнө үстүк маянадан сырткары кошуп, которуп карточкаларга ошондой таризде бул жерде эми ошол жерде мугалимдер да катышкан, эсеп жото бухгалтер, директорлор да школдор мындай топтошкон бир мүчөлөр уурдоо фактысы аныкталды 32 миллионго. Ушундай эле мамлекеттик бюджеттин каржысын уурдоо Бакай Ата районунда Талас областында 11 миллионго такталды. Мындайлар да бар. Бул атайы ушу бир топ түзүп алып, анан уурдоо болот да. Далилдөөгө аябай татаал болгон бир финансылык көз боймочулуктарды аша турган усулдар, ошолор менен иш алып бара турган адистер жагынан, адистерди кызматка алуу жагынан маселе кандай болуп турат? Бизде негизинен финансы жана бухгалтердик учет, аудит тармагында иштеген кызматкерлер кет негизи. Экинчи бөлүгү бул аз санда
курулуш адистери. Жанагыдай сиз айткандай мындай бөлөк адистер, бөлөк тармактарда биздин конституциялык мыйзамыбыз жол берет. Ал жерде да жазылган. Биз келишимдин негизинде маяна төлөп берип, анан ошол биз берген тапшырма боюнча жанагыдай биздин өзүбүздүн негизги милдетибизге кирбеген тармактарда болсо, биз аларды келишим менен тартып кызматты кылдырганга укугубуз бар. Штатта бирдикте каралган куруу иштери боюнча адистер бүгүнкү күндө жетишсиз болуп атат бизде. Ошол тармактан дагы келишим менен иштеген адистер бар. Андан сырткары биз азыр эле айтып кеттик элек. Мисалы үчүн бүгүнкү күндө биз натыйжалык аудитке өтүп, ушул саламаттык сактоо министрлигинде бир негизги бир көйгөй болгон маселелерди чыгарып, ошол жерде мисалы үчүн иштеген кызматкерлерди тарталы деп азыр баштап атабыз. Биз эми мурда жалаң эле ушул шайкештик финанс аудит жүргүзчү элек. Бүгүн натыйжалык аудитке көңүл буруп, ошол жагына көбүрөөк бир аудиттерди өткөзсөк деп атабыз. Ошол натыйжалык аудит өткөрүп баштаганда бизге ошол жактан жанагыдай бөлөк адистер керек болот да. Мисалы үчүн саламаттык сактоо министрлиги тарабынан аудит жүргүзө турган болсок, ошол жактагы түшүнгөн медиктерден болбосо энергетикада дагы жанагыдай бүгүнкү күндө курулуп аткан ГЭСтер боюнча дагы ошондой ички адистерди тартканга шарт түзүлүп атат бүгүнкү күндө. Коррупциялык чийимдерди, коррупциялык схемаларды жанагы бир коюп алган, түзүп алган, ушундай учурлар аныкталган, ошолордун бети ачылган жагдайлар барбы? Факт болуп атат, жанагы турак жай куруучу жеке жактар жер тилкелерин сатып албаганы. Бул эми ошол эле мэриянын ичиндеги муниципалдык мүлктү башкаруу департаменти бар. Ошол жердеги кызматкерлер муну көз жазында калтырганда, эми биз ачык айта албайбыз жеке куруучулар менен алардын ортосунда кандай мамиле болгону, муну укук коргоо органдары териштирет болуш керек деп ойлойбуз. Келишимде көрүлгөндөн кийин турак жай баары салынып бүтүп, тиги сатып алуучулар пайдаланууга берердин алдында жеткизген сатып алыш керек болчу. Ушуга чейин бир дагы ушундай факт кылган эмес да. Эми биздин мэриябыздын бюджетине кошумча 9,5 миллиард деген сом чоң эле каражат да. Ошонун баары көз жазында кеткен. Эми бул коррупциялык бир схема десек болот. Ал жагынан эми иш алып барылат го. Мына кечээде парламентте сөз болду, айрыкча мына сиздер тарабынан тапшырылган 119 материалдын ичинен 29 боюнча гана ошо кылмыш жазык иши козголгону эмне менен түшүндүрүлөт, анан калган иштер боюнча жоопкерчилик каралабы? Туура суроо. Эми биз ар бир министрликте болобу же субъектлерде болобу аудиттин жыйынтыгы менен кеңешке алып чыгабыз. Кеңешке ошол аудит жүргүзгөн субъектинин дагы жетекчилери, жоопкерчиликтүү кызматкерлери келет дагы. Ошол кеңеште карайбыз. Эгерде ошол каржы бузууда кеңеш бир кылмыш иши бар экен деген күмөн санасак, аны биз укук коргоо органдарына өткөзүп беребиз. Бирок биз берген материалды 100% кылмыш иши козголуш керек дегенден алыс болушубуз керек. Анткени биздин бул көз караш. Биз укук коргоонуна өткөзүп беребиз, укук коргоо органдары тереңирээк талдап, анан жок, бул жерде кылмыш иши жок экен, бирок мындай каржы бузуулар ордуна коюлду, мындай может быть тартип жазасын бердик дегендейчи сотко жеткизбей, кээ бир жеринде бар экен, укук коргоо органдары өзлөрү далилдегенден кийин кылмыш ишин козгошот. Ошондуктан бул туура эмес түшүнүк да, эси биз ушундай материалдардын баарын бергенде 100% укук коргообуз деген. Жок, биз андан алыспыз. Алар дагы билет, анткени алардын бул өзүлөрүнүн иши да. Биздин бул өзүбүздүн көз карашты гана беребиз да. Бирок ай сайын, квартал сайын алар менен такташып турабыз. Кайсы иш, кайсы стадияда турат. Деги эле ушу укук коргоо органдары менен кызматташуунун тартиби кандай, ортодо кандайдыр бир тоскоолдуктар же кандайдыр бир кыйынчылыктар пайда болгон учурда же өз ара түшүнбөстүктөр пайда болгон учурда анын чечүүнүн кандайдыр бир иштелип чыккан принциптери барбы? Жок, кандай деле биздин ортобузда мындай тартыштыктар болбойт. Биз өзүбүздүн ишибизди алып барабыз.
ошонун алкагында жанагыдай мүчүлүктөр болсо өткөзүп берип атпайбызбы? Алар болсо бизге жанагыдай маалыматтарды берип турат. Башкача айтканда, маалымат эмес, отчетто берип турат десек болот. Ал эми биз ошол министрликте болобу же субъектилерде жүргүзүп аткан аудиттин алкагында, если укук коргоо органдары бизде момундай суроо бар эле, же бизге момундай маалымат керек десе, биз аны тактап, дайындап беребиз. Ошол эле укук коргоо органдарындагы финансылык абалды текшерүү ыйгар укуктар да бар эмеспи? Сиздерде ошол эле прокуратура органдарын, ошол эле улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетти, ички иштер органдарын текшерген учурлар болобу? Анан алардагы финансылык абалы кандай экен негизи? Негизи биз бюджеттин аткарылышын аудит жүргүзүү негизги милдетибиз болгондон кийин ички иштер органдардын баары эле бюджеттен каржыланат да. Аны карайбыз, жылдык планга кирет. Ички иштер министрлиги, УКМК, генералдык прокуратура. Анан эми булар өзлөрү ушундай мыйзамды сакташын тариздегенден кийин мындай көп деле мүчүлүктөр болбойт. Деги эле эсептөө палатасы баардык мамлекеттик же болбосо мамлекеттик үлүшү бар мекеме уюмдарды, ишканалардын баардыгын текшере алат да. Анан азыркы учурда соңку жылдары баягы мамлекеттин карамагына өткөн ишканалар дагы бар да. Ошолордогу финансылык абал кандай? Ошолорду да текшерип жатасыздарбы? Мамлекеттик үлүшү 51%дан көп болсо, мисалы үчүн акционердик коомдорду аны биздин өзүбүздүн негизги иш планына киргизип, жылыга болбосо 2 жылда бир, болбосо 3 жылда бир аудит жүргүзүлөт. Ал эми жаңыдан өтүп аткан бүгүнкү күндө эми жаңы башталды да, биз бул 24-жылдын иштин планын аткарылышы боюнча отчет берип атабыз. Бүгүнкү күндө жаңы пайда болуп атат. Мисалы үчүн кыргыз индустрия пайда болду. Мына Кумтөр мамлекеттин карамагына өттү. Кумтөрдү айта кетсек, биз ушу биринчи аудит жүргүзгөндө где-то бир 7-8 кызматкерибиз бир жарым жыл чагылды. Анткени мурунку Кумтөрдүн жетекчилиги өзүңүздөр билесиздер, алардын бухгалтер учету да бөлөкчө экен, өзлөрүнүн ошол Кумтөргө болгон мамилеси бөлөкчөбү, негизинен ошондой учет мындай таза эмес экен, так эмес экен, башкача айтканда жүргүзгөндө эмес окшойт да. Ошонун алкагында жакшы иштерди алып барып, андан кийин дагы бир жолу пландык аудит жүргүздү Кумтөрдө экинчи жолу барганда уже мурунку биздин берген сунуштар боюнча бир топ нерселерин ордуна коюптур. Кийинки барганда анын баарын көрүп, дагы бүгүнкү күндө ошол учет бүгүнкү күндө өзүнүн нугуна түшүп, уже баардык четте калган жанагыдай каржыларын ордуна коюп, жакшы иштер алып барылып атат. Кумтөрдө дагы учет мындай оңолуп келатат десек болот да. Ошол учурда жанагындай мамлекеттик жекелик өнөктөштүн алкагында түзүлгөн ишканалар пайда болуп атат. Жанагы сиз айткандай 50%дан жогору мамлекеттин үлүшү бар. Же болсо жанагы мурда жеке менчикте жүрүп, анан мамлекеттин толук карамагына өткөн өндүрүштүк ишканалар бар. Ошолордогу финансылык тартиптин абалы бүгүнкү күндө кандай экен? Эми биз азыр эле айтып кеттик эле, ушул дагы айта кетчү нерсе, баягы өнөктөштүк деп атпайбызбы? Мисалы үчүн бүгүнкү күндө негизинен бизге сырттан келген инвесторлор ушу токен байлыктарын иштетүү боюнча келип атпайбы негизи? Анан ушу кыргыз алтын алкагында өзүңүздөр билесиздер, бизде Макмал алтын деген казарманда комбинатыбыз бар эле. Ошону кытайлык ишкерлер Мансон Групп деп келип, пайыздык үлүшкө кирип, өзлөрүнүн алтын кенин иштетүү баштаган. Биз барып ошону аудит жүргүзгөндө өтө көп каржы бузуулар, акчаны туура эмес пайдалануу, өз кызыкчылыгына пайдалуу чоң суммада каржылар чыгып, даже ошонун жетекчисин Кытай жаранын камакка алып, бүгүнкү күндө укук коргоо тарабынан териштүү иштер жүрүп атат болуш керек. Андай мүчүлүктөр дагы чыгат андан, бизге келген инвесторлордон. Ал эми биздин карамакка 100% өткөн жеке жактагы эмелерди бүгүнкү күндө аудит жүргүзө элекпиз, бирок если министрлер кабинети тарабынан карап берилет деп баарын эметсе, биз иш планга киргизип карап берүүгө даярбыз. Негизги мамлекеттик казынаны башкаруу бул финанс министрлигине караштуу. Ошо финанс министрлигинин астында дагы ички аудит кызматы бар эмеспи? Алар дагы өз алдынча
аудитордук текшерүүлөрдү жүргүзөт да. Ошондо сиздердин текшерүүлөр менен ошо финанс министрлигинин алдындагы ички аудитордук кызматтын текшерүүлөрүн мындай альтернативалуу иш алып барасыздарбы? Деги эле кызматташуунун формасы кандай? Айырмачылыктар чыгып калган учурлар болобу? Бир эле объектиңди текшерүүдө же кандай? Негизи туура суроо бердиңиз. Бүгүн ошол бир өзүнчө көйгөй болуп атат. Бул жогорку кеңеште да маселе көтөрүлдү, комитетте да көтөрүлгөн, бюджеттик комитетте дагы. Негизи буга чейин бул ички аудит кызматы ар бир министрликте болуш керек. Булардын мыйзамына жараша. Ошол министрдин карамагында ошол министрлик ичинде болуп аткан маселелерди чечип, туура эмес иш кылып баратса оперативдүү кийлигишип, ошону ордуна коюп, түздөп, ошо министрге отчет берип, биягында экен деп, ошондой мүчүлүктөрдү оңдоп түз жолго салганга мыйзам ошондой каралган. Эмнегедир орто жерде каржы министрлиги ар бир министерстводагы ошол ички аудит кызматын өзүнө топтоп алды да бүгүнкү күндө бир 90-дой штаттык бирдик болуш керек. Бюджетти кароо, мамлекеттик мүлктү пайдалануу, жанагыдай айткандай бизге келген долбоорлор менен келген инвестицияны аудит жүргүзүү бул мыйзам боюнча Кыргыз Республикасынын Конституциясында каралган, эсептөө палатасы карайт деп. Биздин конституциялык мыйзамда да каралган, бюджеттик кодексте да каралган. Только эсептөө палатасы текшериш керек деп, республиканский, анан жергиликтүү бюджети деп. Анан жанагы дублирование деп атпайбыз, орусча айтканда кайра текшерүү деп. Эми биз менен кызматташтык жок, эч кандай макулдашуу да жок булар менен. Булар өзүнүн планынын алкагында биз барып кеткен мекемелерди эле текшерип жүрүшөт. Мен эми азыр биздин оюбузда эми туура эмес иштер болуп атат го. Мына бүгүнкү күндө өзүңүздөр билесиздер. Дебюрократизация боюнча комиссия түзүлүп, ушул боюнча иш алып баратат. Анан алар дагы муну карап көрөт го. Мындай негизи ыйган укуктарыңыздар так аныкталып, ажыратылганбы деген маселе турат. Биздики эсептөө палатасындыкы так, Кыргыз Республикасынын Конституциясында дагы, Кыргыз Республикасынын эсептөө палатасы жөнүндө конституциялык мыйзамда дагы, бюджеттик кодексте да жазылган. Эсептөө палатасы аудит жүргүзөт деп. Анан булар эми мындай да, бул биз бүгүнкү күндө жогорку аудит органдарынын уюму бар, Интасай деп коебуз да. Дүйнөдөгү бүт уюму да аудит, жогорку орган аудиттеринин уюму. Биз аяка дагы мүчөбүз. Ошол жерде 1979-жылы Перуда, Лима шаарында декларация кабыл алган. Ошо декларацияда көз карандысыздык деген, аудит жүргүзө турган мекеме бул аткаруу органынан көз карандысыз болуш керек. Буга чейин 92-жылы финансовый инспекция өкмөт алдында түзүлгөн. Бул мындайча болуп атат да, өкмөт өзүнүн кылган ишин өзү текшерип атат да. Мындан жыйынтык жакшы чыкпайт деп. Анан биздики ошондой болчу. Анан 96-жылы ошол ООНго да мүчө болгондон кийин Интасайдын жанагыдай көз карандысыз деген принцибин аткарыш үчүн эсептөө палатасы түзүлгөн 96-жылы. Эсептөө палатасы отчетту только жогорку кеңешке берет. Анан мамлекеттин президентине берет. Биз ошолордун кол алдындабыз. Кеңеш 9 мүчөдөн турат. 6 кеңештин мүчөсү жогорку кеңештен шайланып келет. 3-өө президентибиздин сунушу менен тоже жогорку кеңештен келет. Ошол 9-дун ичинен президенттин сунушу менен бир төрага шайланат. Бул эмне дегендикти билдирет? Биз аткаруу бийлигинен көз каранды эмеспиз. Биз аткаруу бийлиги кандай иш кылып атат, бүчүлүштөр кетип атса, ачык айкын жазалабыз. Анткени бизди кызматка алган жогорку кеңеш менен президентибиз болот. Кетире турганда ошолор. Бул көз карандысыздын эң биринчи принциби ушу да. Ошондуктан азыр эми бюрократиянын алкагында комиссия жергиликтүү бюджетти ушул каржы министринин, финанс министринин астындагы аудиттин ички кызматты текшеришин дегендей таризде чыгарып атат да. Эми бул жана мен айтып кеткен Кыргыз Республикасынын Конституциясына каршы, биздин конституциялык мыйзамга да каршы, бюджеттик кодекске да каршы болуп атат. Бул биринчиси. Экинчиден, эми ошолорго аудит жүргүзсүн деп
Анан аларга дагы полномочия береткен, алар жеке жактарга текшертебиз деп, мындай түшүнүксүз позиция. Биз беттеш убагында айттык, бул такыр туура эмес болуп калат, анткени биз жеке эле мамлекеттин ичиндеги эмес, биздин эсептөө палата ошо Интасаяга мүчө болгондон кийин алардын принциптерине дагы биз так аткарышыбыз керек. Анткени биз мүчө болуп кирдик да, алардын да өзүнүн талаптары бар. Жанагыдай декларация кабыл алгандан кийин биздин мыйзамды негизги ошол декларацияда кабыл алган принциптерге жараша конституциялык мыйзам кабыл алдык да. Эми биз андай кылсак, кайра 30 жыл артка кетип, финанс министрлиги өзүнүн берген акчасын кайра өзү барып текшерет экен. Анан майнап чыкпайт да, кантип айтат анан? Кол алдындагы нерсе туура эмес кылдың деп. Ушундай принциптер бузулуп атат да, эми дагы аягына чыга элек, аны дагы көрөбүз го. Бирок биз ошондой үчөө болгондон кийин ошол принциптерди сакташыбыз керек деген ойдомун да. Анан эми биз баягы айта кетчү нерсе, биздин план боюнча жергиликтүү бюджетти 2 жылда бир жолдан кем эмес деп жазылган. Биз бул сунушту дагы 3 жылда бирден кем эмес деп сунуш кирсек, бирок 2 жылда деп. Кээ бир анча маанилүү эмес мекемелер бар. Биз 2 жылда, 3 жылда, 4 жылда бир барып карайбыз. Эгерде а жерде каржыбыз аз болсо, биз уверемиз, анан биз 3-4 жылда бир карап коебуз деп. Бирок чоң бюджети бар министрликтерди жылга карайбыз. Бир эле жолу барабыз. Айыл өкмөткө дагы 2 жылда же 1 жылда бир эле барабыз. Эси даже жарандардан арыз түшкөн күндө дагы ошол биз аудиттин пландын алкагында жооп беребиз деп жооп беребиз. Только бир гана жолу. Бирок бүгүнкү күндө буга чейин эми укук органдары да барат экен ар кандай маселелер менен. Келгенде эле эмне болуп атат, жарандар кабыл бизде аудит жүрүп атат десе эле эсептөө палатасы деп ойлошот да жарандар. Биз жылына бир эле жолу барабыз. Может быть, укук органдар канча барарын билбейм, аны ошол субъекттерден маалымат алса болот го деген ойдобуз да. Бир коррупциялык тобокелчиликтер ушул тармактарда көбүрөөк деп, бир өзгөчө тобокелчилик топтору деген сыяктуу бир аныкталган бир багыттар барбы, ошолор менен бир башкача методология менен иш алып барыш керек деген сыяктуу ушул маселенин алкагында министрлер кабинетинин астында дагы, парламенттин астында дагы, президенттин астында дагы бир маселе көтөргөн, демилге көтөргөн учурларыңыз болдубу? Жок, биз эми азыр эле бул айтып атпайбызбы? Методология өзү бюджеттик сфераны текшере турган методология бар. Чарба жүргүзүүчү субъекттерди жүргүзө турган методология бар. Жергиликтүү бюджетти жүргүзө турган методологиялар бар. Анан долбоорлорду текшере турган. Эми чын бир күнү болсо бир күнү чыгып калат. Жанагыдай бир коррупциялык схема деген бул бир чыгат дагы, ал чыгып баары жаза алчылары алып ордуна коюлгандан кийин ал уже кайтарылбаш керек да, кайталанбаш керек. Мына азыркы мэрияда айтып кеткен жер тилкелерин сатуу боюнча, жеке жактары боюнча, болбосо эле ошол мамлекеттин мүлктөрүн ижарага берүү боюнча, болбосо эле ушул биз бүгүнкү күндө ушу жергиликтүү бюджеттин биз чыгаша жагын эмес, киреше жагына көп көңүл бөлөлү деп атабыз. Анткени бүгүнкү күндө кошумча булактар көбөйүп атат, бирок ошолор көз жазында калтырып, анан кандай иш болот, бирок азыр ар бир жергиликтүү айыл өкмөттөр өзүнүн багууга каражаттары жетет. Бирок ошол кошумча булактарды эмнегедир киреше жагына киргизгиси келбейт да. Биз ошолор жагын көп карап, бир жакта момундай кошумча булак бар экен. Давайте мулардын иш алып барыла дагы бюджетиңерди көбөйткүлө деп ушундай сунуштарды берип келебиз да. Мынакей салык кызматы тарабынан деле отчетто биз айттык, ар бир кошумча булакты салым жагынан биз мисалы үчүн статистика, улуттук статистика комитетинин маалыматтары менен салыштырып, салык кызматынын алып аткан салыктарды салыштырып айтабыз. Улуттук статистика комитетинде бүгүнкү күндө маяна баланчагы өстү, жумуш орду баланчагы көбөйдү деп баарын тактагандан кийин салык кызматынын мурдагыдай эле чыгып атат. Анан биз алар менен чогуу отуруп, эмне үчүн муну карабайсыңар? Бүгүнкү күндө бюджет көтөрүлгөндөн кийин, жумуш орду көбөйгөндөн кийин, маяна көтөрүлгөндөн кийин бул салык көбөйүш керек да деп аларга түшүндүргөндөн кийин алар кабыл алат дагы кийинки жылы ошол биз берген кошумча булактардын баары бюджетке киреше жагын көбөйткөнгө өбөлгө түзүп биз ошолор ордуна коюлат.
Бул жагынан эми салык жагынан да көп мүчүлүктөр бар. Кээде биз мындайча айтканда так эле чоң салык төлөөчү, мисалы үчүн Үмүт Ико компаниясы бар го бизде жакын. Ошонун дагы ичиндеги алардын берген өзүнүн маалыматы менен салык төккөнү боюнча чоң айырма чыкты. Муну дагы бир салык кызматына бердик, мына карап көрбөйсүңөр, бир кошумча булактар деп. Көлдө дагы ушундай былтыр бир жакшы иш алып барганбыз. Чоң пансионаттардын ичиндеги баягы камеральный текшерүү деп коет, ошону жүргүзсөк, эми кээ бир ушундай чоң пансионаттар бир 100% салыктын 10% төккөндөр бар экен. Ушундай дагы фактылар болду. Ошонун баарын тактап анан салык кызматына өткөзүп бергенбиз. Мына ушундай көрүлүп жаткан чараларга карабастан эсептөө палатасынын кызматкерлеринин арасында, ошол эле инспекторлордун арасында дагы, аудиторлордун арасында дагы колу таза эмес учурлар болгондугу аныкталып, ири суммада акча опузалаган фактылар боюнча кармалган учурлар маалымат каражаттарына чыгып жатат. Деги эле ошо аудиттин жүргүзүү учурунда же болбосо анын жыйынтыгын чыгаруу учурунда бир көзөмөл жүргүзүү механизмдери да каралганбы? Бизде эми бул коррупцияга каршы иштерди алып барып атабыз. Мына жакын арада эле өзүбүздө ички коопсуздук кызматы түзүлдү. Анан биз ушул улуттук коопсуздук комитетине суранып бир штаттык бирдик берди бизге. Бүгүнкү күндө келип жаңыдан иш алып барып баштады. Биз ойлойбуз, ал киши дагы жакшы алгылык иштерди аппарат болуп, бирок ага чейин деле өзүбүздүн ички коопсуздук кызматы бар эле, текшерип, бул жерге чогулуштарды, жыйындарды өткөзүп, бизде кураторлор бар, укук органдарынан, алардын катышуусу менен мыйзамдарды тааныштырып, мындайга барбагыла, так иштейли, таза иштейли, ак ниет иштейли деген иштерди жүргүзөбүз. Бул эми адамдык фактор экен да, болбой эле мынакей жакынкы арада эле ушу Ош мэриясын текшерип жатканда, аудит жүрүп жатканда биздин кызматкерлер кармалды, жанагыдай факт менен. Эми бүгүнкү күндө тергөө иштери жүрүп атат, сотко жете элек, эми соттун жыйынтыгын күтөбүз. Ушундай иштерге баргандардан өзүбүздө дагы кызматтык териштирүү бар өзүнүн ичинде. Ал териштирүүнүн алкагында дагы кээ бир кызматкерлер өзүнүн ордунан бошонуп кетип атышат. Жанагындай бир коррупциялык байланыштарды аныктоо боюнча же болбосо бир келишип кетүүчүлүк өнөкөтүн алдын алуу боюнча кандайдыр бир көзөмөлдөө механизмдер иштелип чыкканбы? Биз эми ар дайым эле айтабыз, өзүбүздүн дагы тартипте каралган. Мисалы үчүн бир министрликке аудитордун жетекчилиги менен бир 15-20 кызматкер барса, министрликке кирип, ошол министрликтин түзүмүндөгү бүт жетекчилер чакырып, эсептөө палатасы аудит жүргүзгөнү келди, пландык деп анан ошондо биздин аудиторлорубуз дагы, топтун жетекчилери дагы, урматтуу кызматкерлер, бизге маяна бар, иш-чарабызды жаап берет биздин эсептөө палатасы. Бизге чайдын да кереги жок. Бизге жанагыдай акча чогултуу тиги энди токтоткула деген биринчи протоколдук ишти жүргүзөбүз бар. Ошол жердеги кызматкерлердин да кайрылабыз. Эгерде жетекчил жактан сыйлайбыз, узатабыз деп акча чогултса, силер бизге сразу айткыла депчи. Бул жагынан иштер алып барылып атат. Бизде ишеним телефону бар. Биз кабыл алып 24 саат жазылып турат. Кимдин кандай кайрылуусу. Коомдук кабыл алуу дагы уюшулган. 5 жумушчу күндү график түзүлүп, ошо кеңештин жетекчилери мен дагы кайсы жаран келбесин, кандай маселе менен келбесин кабыл алып, баарын ошол боюнча иштер алып барабыз. Бизде баары ачык айкын дегендей да. Ишти алып барып эле атабыз. Мурункуга караганда азыр кичине азайып, анда-санда жанагыдай фактылар катталып атат. Тилекке каршы. Деги эле баягы тынымсыз бир өнүгүү үчүн жаңыланып туруу, бир кызматты күчтөндүрүү багытында ички реформаларды жүргүзүү маселеси дагы президент тарабынан коюлуп жатпайбы? Ушул багытта кандай жаңы саясат иштелип чыгып атат? Биз эми бүгүнкү күндө как атайын жогорку орган катары биз конституциялык мыйзамды кабыл алдык. Ушу конституциялык мыйзамдын ичинде дагы бүгүнкү талапка жооп бере турган мыйзам болду да. Ошол жаңы кабыл алган мыйзам, конституциялык мыйзамдын алкагында ички укуктук ченемдик нормаларды, өзүбүздүн методологияны,
методдарды кандай иш алып барыш керек, жанагы классификатор деп коебуз, биздин көрсөткүчтөрдүн аудиттин жыйынтыгы боюнча. Анан эсептөө палатасынын эң негизги иштей турган регламентти өзгөртүп, ошол конституциялык мыйзамга шайкеш келтирип кабыл алдык. Андан сырткары бүгүнкү күндө бизде эсептөө палатасында санаа ириттештирүү боюнча IT адистеринен бир бөлүм түзүлдү. 4 IT адисинен түзүлгөн. Бул боюнча санаа ириттештирүү, автоматташтыруу боюнча алгылыктуу иштер жүрүп атат. Мындан сырткары эми биз баягы бөлөк алдыга кеткен мамлекетке салыштырмалуу биздин эсептөө палатасынын жашы деп койсок болот да. Биз 96 түзгөнбүз, кийинки жылы 30 эле жыл болот. Бөлөк мамлекеттерде эми 100 жыл, 150, 200 жылдык тарыхтары бар, ушундай жогорку аудит органдары бар да. Турцияныкын алсак эле быйыл 163 жыл болду болуш керек түзүлгөнүнө. Польша мамлекетиники где-то бир 105 жыл деп аткан. Ошо биздин жанагы айтып кеткен Интасай деп эл аралык биздин уюмдун IDI деген өнөктөштүк жана өркүндөтүүнү баягы деген IDI деген өзүнүн структуралык организациясы бар. Ошол IDI менен Польша эл республикасынын жогорку аудит органы менен 3 тараптуу келишим түзүлгөн. Биз ошол Европа мамлекетинин алар алдыга кеткен ошол тажрыйбасын алалы деп. Ушу 1,5 жылдан бери тыгыз байланышта ал боюнча иш алып барып атабыз. Биздикилер ал жака барып, алардын жумушу менен таанышып, кандай жүрүп атат, аудиттин кандай методологиялары бар, кандай алдыга өнсөк болот деп, алар бизге келип, бияктан семинар өткөзүп окутуп, биз ошонун аягына чыгып калдык буюрса. Ошол Польша эл республикасынын жогорку аудит органынын жардамы менен бүгүнкү күндө биз ушул Интасайдын жанагы кабыл алган эмесине декларациясына жараша бүгүнкү кызматыбызды жанагы жумуштардын бар методологиянын баарын алдыга чыгардык десек болот да.